Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. 10 май дүйшөмбү. Россия тараптын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Садыр Жапаров май айынын аягында Москвага иш сапары менен бара турган болду. Башкы прокуратура тажик генералына иш козгоду. Тажик милициясынын генерал-майору Хуршед Изатулло Мухаммедзода чек ара жаңжал учурунда Лейлек районунун Максат айылында жүргөн. Башкы прокуратура бул иш боюнча укуктук баа бериле тургандыгын айтты. Бишкек административдик соту Токмок шаардык кеңешине болгон шайлоону жокко чыгаруу боюнча Бош айкомдун чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин БШК 4 партиянын Эмгек саясий партиясына каршы арыздарын карап, 7 шайлоо участогундагы шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарган. 11 май шейшемби. Экономика жана каржы министрлиги мамлекеттик активдерди башкарууда жүргүзүлүп жаткан реформанын башкы багыттарын белгиледи. Ага ылайык натыйжасыз иштеп жаткан стратегиялык эмес ишканаларды жоюу же менчиктештирүү чечими кабыл алынды. Максат айылында өрттөлгөн үйлөрдүн ордуна жаңылары курулуп баштады. Талкаланган турак жайларды калыбына келтирүү милдетин мамлекеттик жеке курулуш компаниялары мойнуна алган. Бош айком Ош шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарды. 12 май шаршемби. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Сиан шаарында Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолукту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кытай тарап Кыргыз экономикасын колдоо иретинде $54 миллион грант бере турган болду. Түндүк электр ачык акционердик коому үй чарба муктаждыктары үчүн 3 фазалуу электр энергиясын кошууну токтотту. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен 11 апрелде жүргүзүлгөн Бишкек шаардык кеңешине шайлоо жараксыз деп табылды. Ошол эле күнү комиссия Эмгек саясий партиясын шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алды. Буга Эмгек саясий партиясынын административдик ресурсту пайдалануусу себеп болгон. Синтера Голд компаниясы Кыргыз бийлигине сүйлөшүүгө 45 күн бергенин, андан соң арбитраждык сотко кайрылаарын Кумтөр алтын кенинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Буга чейин Акылбек Жапаров Кыргызстан биринчи жолу Кумтөрдөн 4 миллиард 202 миллион 800 миң доллар талап кылып, 106 тоннадан ашык алтынды мамлекеттин менчигине кайтарып алганын айткан. 13 май бейшемби. Социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу жарандык активист Мелис Аспеков денеси буйгала болгон сүрөттөрдү кошо жүктөп, ал УКМКнын антикоррупциялык кызматынын башчысы Бекболсун Абсатаровдун буйругу менен сабалганын жазган. Мелис Аспеков ага каржы полициясынын мурдагы башчысы Сыймык Жапыкеевге каршы көрсөтмө берип, тергөө менен кызматташса гана үй камагына чыга тургандыгын айтышканын белгилеген. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон чек арадагы кагылышуудан 2 жумадан кийин курман болгондордун жакындарына көңүл айтты. 14 май жума. Президент Садыр Жапаров ачык акционердик коомдор жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Мыйзамдын негизги максаты жер казынасын коргоонун, экологиялык жана өнөр жай коопсуздугунун талаптарын бузган, ден соолукка түздөн-түз коркунуч келтирген коомдордо тышкы башкарууну киргизүү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыктары жокко чыккан Бишкек, Ош, Токмок шаарларындагы кайра шайлоону президент 1 айдын ичинде дайындашы керектигин айтты. Сиздер Политклиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта болуңуздар.